Бул Манас айылындагы жаңы тигүүчү цех. 34 жаштагы Зарина Турдалиева бул жерде март айынан баштап иштейт. Анын 4 баласы бар. Жолдошу убактылуу жумушсуз. Буга чейин Зарина Бишкектеги тигүүчү цехтерге барып иштеп келчү. Эми болсо ал ошол эле акчаны өз айылында ачылган жаңы цехтен табат. Биякта балдарым биякта болуп, мен өзүм Бишкекте болуп, барып келип ушинтип иштечимин да. Анан азыр жакшы болуп калды, балдарым жанында. Кечинде болсо да балдарым жанында барып, айлыгым жетет. Ишкер Акжибек Курманбаеванын буга чейин 6-7 гана тигүүчү машинасы болсо, сентябрда ал жабдыктардын санын көбөйтүп, цехти кеңейтүүгө жетишкен. Учурда жергиликтүү 25 кыз келин цехте жумуш менен камсыз болду. Акжибек Курманбаеванын айтымында кошумча тигүүчү жабдыктарды алууга жана ижарага жаңы имарат алууга Бакубат Талас фонду жардам берген. Фонд ишкерге 900 000 сом өлчөмдөгү пайызсыз кайтарымдуу каражат бөлүп берген. Акчанын көлөмү 900 000 сом алдык. Тигүү машинкаларын алдык, закройный столдорду алдык, үтүк алдык. Тигүү цехине керектүү зарыл болгон оборудованияларды алдык да. Заказды Бишкектен алып атабыз, бирок бул тигилген кийимдер Россия, Казакстанга экспортталат. Бул Бакубат Талас фонду тарабынан каржыланган жалгыз долбоор эмес. Жакынкы арада Бакаята районунда кыш заводу ишке берилет. Жеке жаран Исабеков Бактияр деген биздин Бакубат Талас фондуна кайрылып, бага кайтарым түрүндө акча каражатын бөлүп берүүнү суранып, 5 миллион сом бөлүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө бул иштин 90% бүтүп калды. Негизинен Талас району, Бакаята районунда буга чейин мындай кирпич заводу болгон эмес. Көбүнчө кирпичтерди түштүк тараптан Жалал Абад облусунан ташылып келинчү. Бакубат Талас фонду экспортко багытталган жана ички базарда керектелүүчү товарларды чыгарып, аны менен бирге жаңы жумуш орундарын түзгөн долбоорлорду колдойт. Жергиликтүү ишкерлер жана фермерлер фонддон 500 000ден 10 миллион сомго чейинки кайтарымдуу пайызсыз каражат ала алат. Бүгүнкү күндө бул программа өзүнүн экономикалык эффективдүүлүгүн көрсөтүп жатат десек болот. Эске салсак, Бакубат Талас фонду 2016 жылы Альянс Алтын компаниясы тарабынан Талас облусунун социалдык экономикалык абалын жакшыртуу максатында түзүлгөн. Банктар аркылуу насыяга кредит жеңилдетилген кредит менен берилип жатты. Ал дыйкандарга, анын ичинде дыйкандарга, жерге, мал талаачылыкка жана мал чарбасына, ошондой эле жеке ишкерлерге дагы орто жана кичи бизнесмендерди колдоо багытында. Андан тышкары 60 миллион сом бул социалдык пакеттерге, башкача айтканда мекемелерге, айыл өкмөттөргө, элибизге жардам берүү, жумуш орундарын түзүү максатында. 2022 жылы Талас облусунда жаңы текстиль фабрикасы ачылат. Анда 1000ге жакын адам жумуш орду менен камсыз болот. Ата мекендик ишкерди колдоо максатында фонд ишканага 30 миллион сом бөлүп бермей болду. Анткени менен бардык эле долбоорлор өндүрүшкө байланышкан эмес. Мисалы, жакын арада Талас шаарында Нур Датка бала бакчасынын ачылышы күтүлүүдө. Фондко кайрылып, директоруна кайрылып, проектимди өткөргөндө жакшы кабыл алышты. Ошодон миллион сом сурагам. Ошол эмебизди канааттандырылды, беришти, ошол убагында беришти. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол менен бул ички обделкаларын бүтүп койдук эми. Жеке балакчанын эмеси 80 балага ылайыктуу болуп атат. Бүгүнкү күндө Альянс Алтын ишканасы жана Бакубат Талас фондунун ишмердүүлүгү өзүнүн мультипликативдик натыйжасын берип жатат. Облуста жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүп, миграциянын деңгээли төмөндөп, аны менен бирге калктын жашоо шарттары жакшырууда.